Эми мал урдаса бирөөдөн, ал мүмкүн дагы каражатты табат. Бирок баланы, адамдын баласын урдаса, любой малды бересин да. Кудай сактасын. Любой малды бересин да. Ошону мен айтып атам. Вот мурун да туура айтасыз. Мурун иштеп аткан ушундай мыйзам. Бирок дайыма мен юристмин. Вот судьялар, прокурорлор ошол боюнча даже айтып жүрчү. Эмне себеп менен уголовный кодекске ушундай кирип калды. Мал урдаса 12 жылга кесилесиң. Адамды урдасаң азыраак болот да. Эми салыштырганда бул өтө туура эмес болуп атат да. Ошон үчүн мен айтып атам, санкцияны ошону 12 жыл эмес, хотя бы 9 жыл, 8 жыл кылыш керек да. Логика жок, логика. Ошону мен айтып атам. А то бул жерде керек мыйзам айтып атышат, как будто мен так эле түшүнүп атам, керек. Ну давайте санкцияны түшүрөлү. А то получается человека украсть гораздо ты меньше получаешь лишение свободы, чем украв скота. Жизнь-то человека, она же ценнее, чем жизнь скота же. Этим вопросом постоянно и прокуроры, судьи, все задавались этим вопросом. Ошону мен айтып атам. Мүмкүн Сүйүн Абдылданович, сиз макул болсоңуз, мүмкүн ошону ондоп койбойлубу хотя бы үчүнчү окууда болобу? Дастан Далайбаевич, коңшулаш өлкө Казакстанда ушундай санкция. Аларда берене боюнчачы. Биз ушул беренени алып коюп, мал урдалыкты. Биз азайтып жок. Албай эле мен санкцияны айтып атам. Отурсаңыз, биз азайткан жокпуз, кайра көбөйтүлүп кетти бул фактыларчы. Ошон үчүн бул мурда ушундай болгон, эски берене статьяда ушундай болгон, мурда мыйзамда дагычы. Биз эгерде чындыгында мал урурлук менен күрөшө турган болсок, биздин жарандарга жардам бере турган болсок, жер-жерде абдан көп кайрылуулар болуп жатат. Мал урдалса, ууру деп уурлукту алып барат дагы, эгерде 10 000 сомго чейин болсо, мисалы койлор, чыгып кетип атат ал соттончу. А биз ошол жагында жагдайын карап көрдүк. Ошон үчүн бул жерде бир канча депутаттар иштеди, комитет карап көрдү. Дастан Далайбаевич, да биз бирок кылмышка келгенде биз кылмышкерге гуманный болбой эле койсок. Бул жерде гумандуулук эмес, Сүйүн Абдылдаевич, бул жерде башка маселени айтып атам да. Сиз эми башка логика жок, логика бар. Логика ушул жерде болуп, ушул беренени ушул бөлүктө киргизип атабыз бизчи. Даже биз керек болсо өмүр бойго биз даже кесилсин десек дагы, сиз өзүңүз милиция болгонсуз, билесиз да, кылмышты кылам десе кыла берет ал. Кандай биз санкцияны жазбасак? Мен башка эмени айтып атам да. Мен ушу милицияда иштеп жүрүп, биз кыйкырып, мурдагы мыйзамга киргизе албай койгонбуз, мал урурлукту алып ташташкан. Ушу депутаттар ушул жерде колдошуп, ошо мал урурлук өтпөй калган, биз кыйкырганбыз. Мал урурлук Кыргызстанда болуш керек. Мал урурлук болбосо болбойт. Элибиздин жарандардын негизи тиричилиги мал урурлук менен ушу тиричилик кылышат. Алып сатып, багышып, сүтүн, майын, каймагын сатышып десек дагы, ушул мыйзам долбоор убагында кирбей калган биздин сунуштарчы мал урурлук. А эмнеге анда адамды урдоо санкция ылдый болот атат анда? Биз адамды урдоо боюнча дагы биз сунуш бериңиз, киргизели. Киргизели, мисалы, ал мурдагы статьялар берене, сиз убагын иштеп жүргөнсүз, ошондо дагы жогорку кеңеш депутаты болуп, жазыңыз, алып келиңиз, күчөтүп алып. А эмнеге ошондой анда болуп калды? Сиз айтып атасыз го, бул туура эле деп. Дастан Далайбаевич, сиз өзүңүз белгилеп кетсиз, юристмин депчи. Анан юрист болуп сурооңузга мен ушу түшүнбөй жатам да. Эмнеге мындай болуп калды адам урурлук деп. Жазбайсызбы сиз дагы мына Мекимбек Акималиевич окшоп сунуш бербейсиз, күчөтпөйсүзбү адам урурлук боюнча дагычы? А эмнеге бербей атасыз андачы? Концепция туура келбейт да эми. Эмнеге концепция туура келбейт да, сиз өзүңүз билесиз да. Бул жерде мал урдоо боюнча болуп атат. Эми мен түшүнбөй жатам да. Мына өткөндө комитеттик курулуштар боюнча колдогон жок. Хотя мына канча мыйзамсыз курулуштар болуп атат. Мал урдоо боюнча мен колдойм, бирок санкцияны колдобойм да. Бул туура эмес өзү. Дастан Далайбаевич, мен курулуштар боюнча кайрылбайын дегенмин да, кечеси интернетке да берипсиз, биздин комитеттеги концепциясы өтпөгөндөн кийин. Мен сизге ошол жерде комитетте түшүндүрмө бердим. Урматтуу Дастан Далайбаев, сиз урматтап сыйлайбыз. Сиз тажрыйбалуу депутатсыз, бир канча жыл иштегенсиз, бизден да тажрыйбаңыз көп. Бирок ошол мезгилде курулуштар боюнча өкмөттүн, башкы прокуратуранын каршы пикири келди. Ошол эле мезгилде кылмыш жаза кодексинин
273 беренеси birinci bölümünde бар болып жатат бұл кылмышка сапасыз курулуштар боюнчачы. Эгерде biz anıqtasak, uşul 273 берене боюнча birinci bölümünde biz tarta vereli ошолорду. Хорошо, түшүндүм. Башкы прокуратурадан сураймчы. Силердин позиция кандай болчу? Биринчи позиция. Дастан Далбаевич, эми биздин позиция санкция жөнүндө эмес. Биз негизи баягы мал уурулук кылмышы боюнча эле уурулук кылмышы бар деп айтканбыз. Бирок азыр сиздин азыркы талаш жараткан суроо боюнча жооп берсек, сиздин салыштырып жаткан сөздүн негизи бар. Бирок бул жерде квалификациядан, закондун техника, жазуу техникасынан өзгөчөлөнөт да. Анткени эгерде бул санкцияда 10 жылга чейин гана жаза көрсөтүп койсо, ал жерде квалификациячыл белгилери уюшкан кылмыштуу топ тарабынан өзгөрө Сиздин заключение кандай болгон бул мыйзам долбоорго? Азыр аягына чейин чыгып койчу, өзгөчө уюшкан кылмыштуу топ тарабынан жасалган учурда гана 12 жыл деп. А 12 жыл деген не себеби? Бул деген 10 жылдан ашык кылмыштын бары өзгөчө оор кылмыштын катарына кирип, пробация колдонулбасын деген гана максат бул жерде. Уюшкан кылмыштуу топтор тарабынан келтирилген зыян өндүрбөсө сот тарабынан пробация колдонуп калууга риск, бул жерде риск бар да, ошол себептен ушундай жазылган бул. Жок, сиздин заключение кандай болгон? Каршы болгон, туурабы? Биздин заключение каршы болгон. Биз айткан мына комитет колдогон жок. А зато курулуш мыйзамсыз курулуштар боюнча сразу башкы прокуратуранын колдоду да. Дастан Далайбаевич. Ошол жерден эки жүздүүлүк болуп атпайбы? Дастан Далайбаевич, кичине тилди тишке кечиримди сурайм, Сүйүн Абдулдаевич, эми ушундай эле болуп атпайбы? Мен сизди кечирем. Сиз кечиримдүү адамсыз, мен сизди кечирем. Бирок тилди жакшынакай кысып сүйлөңүз, мен сизден суранып кетем. 200 эч ким кылган жок, биз барды мыйзам ченеминде кылып атабыз. Сизге айтып атам, сиздин мыйзам долбооруңуз бүгүнкү күндө мыйзамда бар. Эгерде мыйзам курулуштарды аныктасаңыздар, же арыз болсо бүгүнкү күндө 273 берене менен биринчи бөлүгү менен кылмыш жообуна тартсак болот. Бүгүнкү күндө бар мыйзам ал боюнча кылмыш жоопко тарта турган болчу. Эгерде таптакыр жок болсо, анда биз кандай сизди колдобой коет элек? Ошон үчүн бул жерде бөйрөктөн шырақ чыгарбаңыз, элди дагы сиз башка жака бурмалабаңыз.